Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Нуркежи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, авто сүйүүчүлөр. Бардыгыңыздар амансыздарбы? Көңүл бурабыз туугандар. Мен бул чыгарылышта сиздерге ушу өзүңүздөрдүн авто унааңыздарды тетиктерини кайсы жерден оңдотсо жакшы болот, өзүбүздүн бир кыргыз бир туугандардын стосу тууралуу бир маалымат берип өтөйүн дедим туугандар. Андыктан бул жерде мен турган адресте ушул автоунага тиешелүү бардык тетиктерин оңдойт. Мотордун майын алмаштырат, коробканын майын алмаштырат, ходовой жагын жасайт, мотор жасайт, кузовный ушул сыяктуу автоунага тиешелүү бардык тетиктерини оңдойт туугандар. Мен азыр бул жерге келгеним себеби мен уже пробеги машинанын 150 миң болгон Hyundai Solaris 2018, ошонун азыр коробкасын майын алмаштырыш керек. Мен аркада көрүп турасыздар, май алып келдим, фильтр алдым. Ошону азыр бул жерде мен Мурат деген байкебиз бар. Мен постоянно ушул жерге келем. Бул кишинин колунан бар жок келет. Машинанын моторунан кирип, гүлүштүнөн чыгып кетет. Андыктан бардыгыңыздарга сунуш кылат элем. Келиңиздер. Бул жерде аябай качественный оңдогондуктан очередь аябай көп. Мага 2 саат дегенде очередь араң кетти туугандар. Азыр мен сиздерге бул жакты дагы көрсөтөм туугандар. Андыктан адрести мен азыр Мурат байкенин өзүнөн сурайм. Эгерде кимде ким СТОдо иштейт элем, ушундай СТОго здание болсо, бир помещение болсо, арендага алып иштетет элем дегендер болсо дагы, ушул кишиден мен сиздерге толук маалымат алып берем туугандар. Андыктан кимде ким биринчилерден болуп көрүп аткан болсо, видеону сөзсүз түрдө каналга подписаться болуп, коңгурочону басканды унутпаңыздар туугандар. Себеби менин ар бир чыгарган видеомду сиздер биринчилерден болуп көрөсүздөр. Астыга өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазсаңыздар дагы болот туугандар. Ушул Москва жергесинде иштейм деген ушу биздин мекендеш бир туугандарга кичине болсо дагы багыт көрсөтүп, ушундай элдин кызматында жүрөбүз. Андыктан бизди дагы колдогонду унутпаңыздар. Мен азыр очередим келип калды окшойт. Азыр мен бул жакта машиналарды бир сыйра сиздерге көрсөтөм. Анан очередим келгенден кийин кирип, машинаны кандай обслуживать этет, ошол тууралуу ушул жерде иштетип аткан Мурат байкебизден мен сиздерге жакшылап маалымат алып берем. Андыктан видеодон алыстабайбыз туугандар. Аягына чейин көрөбүз. Астыга ой пикириңиздерди калтырып, группаларга поделиться этип койсоңуздар дагы болот туугандар. Себеби Москва шаарында, Москва жергесинде кыргыздар өзүбүз бирибизге поддержка кылып, ушундай өзүбүздүн балдарга машиналарыбызды оңдотуп, таксист бир туугандарга дагы аябай керектүү маалымат, ошо таксист группаларга дагы, таксисттердин группасына дагы таштап бөлүшүп коюңуздарды суранам туугандар. Андыктан мен анда азыр машина Матис чыгып атат. Матистен кийин очеред меники. Анда эмесе кеттик туугандар. Мен азыр бул жакты сиздерге бир сыйра тартып коем. Мына туугандар, ушундай. Бул жерде аябай очеред көп. Бул байке да азыр келип очередке туруп атат окшойт. Мына ушул көрүп турган байке бул Мурат байке. Машинанын гүлүштүнөн чыгып кетет бул байкебиз. Мына көрүп атасыздарбы? Бул жакта аябай очеред көп. Бул жерде вулканизация, бул Мурат байкенин өзүндө вулканизация дагы бар. Азыр анда эмесе мына Матис чыкса, биз ичкери киребиз туугандар. Мурат байке. Чыгабы? Чыгабы? Болду. Диагноз кылып алайын дейби? Болду анда, диагноз кылып бериң, анан туугандар биз киребиз ичине. Мына көрүп атасыздарбы? Ушул машинанын пробеги 150 миң болду. Коробканын майыны кандай алмаштырат, мен сиздерге баарын көрсөтүп берем. Анан балонун дагы зимний балон коебуз. Мына, Мурат байке. Кандай сенди иштериңиз? Болуп атабы? Азыр биз сиз менен майды алмаштырабыз. Машинанын зимний балонун коюп бересиз. Анан дагы анча-мынча 1-2-3 суроолор бар, ошого жакшылап жооп берип коебуз. Ушу биздин Кыргызстанда жүргөн мекендештерге кичине болсо дагы багыт көрсөтөбүз. Сүйлөштүкпү Мурат байке? Все болду анда. Мына көрүп атасыздарбы? Азыр Матисти алды жагын бир балакат кылып эле ушинтип чыгарып койду. Вообще эвакуатор менен келген бул Матисчи. Көрүп атасыздарбы? Бул жакта вулканизациясы бар. Полный балансировкага чейин коюп берет. Мына көрүп атасыздарбы туугандар? Күлүштөрү ордунда. Бул бачокко май куят окшойт сыягы. Экинчи этажга чыгып эс алат окшойт. Бул жерде менин коллегам дагы келип калыптыр. Мунун несин диагностика кыласыз азыр?
Кадабай жагыныбы? Видеону аягына чейин көрөбүз, достор. Алдыда кызыктуу видео болот деп мен сиздерди толук ишендирем. Эй, секин. Көндө подъемник бар экен. Азыр оң жагыны көрөйлүчү. Машинанын несин жасап атат? Охо. Туган несин жасап атасың? Мен бир көрсөтүп коеюн ушу. Майын алмаштырып атат. Тугандар көрүп атасыздарбы? Мотордун майын алмаштырып атат. Защитнигин чечип атат окшойсуздар бир болсо. Канча литр май кетет Kia Rio'га? Бул Kia Rio экен, тугандар. Канча май кетет бияка? 4 литрби, а? Мынакей, тугандар көрүп атасыздарбы? Азыр нар жагында, наркы бокста мен кызыктуу бир нерсени көрүп калдым, тугандар. Мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул жакта дагы портерлер дагы келип очередке туруп атат. Мурат байкебиздин келинчегин тартып коелу. Могу жерде Мурат байкебиздин стодо служебный келинчеги бар экен. Мына. Түшүндүңүздөр да, тугандар. Ушундай болот стодо иштегенде. Бар жогуну мындай коюп алып, бияқта кирни жууп берет, бияқта машиналарды ремонт кылып, курсагын тойгузуп алып иш кыла берет. Кандай дедиңиз, Мурат байке? Ушундай, тугандар. Стодо жашоо ушундай. Бул жагында жанагы машина диагностика болуп бүттү окшойт. Болду, туган? Несі кетиптир? Кадабай жагы кетиппи? Шаровой бу. Мына көрдүңүздөрбү? 5 мүнөт болду элек бул машинени чыгарганыга. Шаровой жагын алмаштырыш керек экен. Азыр бул машина чыккандан кийин биз киребиз. Анан биздикинин коробкасын майыны кышкы дөңгөлөгүбүздү коюп берет. Биз кирдик азыр стого. Кандай май куясың десеңиздер, Соляриске мынакей. Так, бул азыр фильтрини көрсөтөм сиздерге. Бул фильтри. Коробканын фильтри бул. Бул жерде болду. Так, анан астындагы немеге мындай кнопкалардан алдык. Защитаны чечкенде жамчалары өлүп чыгат. Ушундай нерселерди камдап аласыздар. Анан артта баллонду дагы алып чыгып дайындап коелу. Оппа. Оппа. Машина даяр. Асылбек байкебиз эми баштайт. Кайсынан баштайбыз, Асылбек байке? Майданбы же баллондонбу? Тугандар да бир жак көрсөтүп коеюн сиздерге. Мына могу коробканын фильтри. Так, бул 1470 рубль. Так, могу майы 2000 канча болду, унутуп калдым. Кыскасы коробканын заменасы менен, услугасы менен 5000дей акчаңыздар кетет. Суу болуп калыппы? Мына көрүп атасыздарбы? Тугандар, бул жерде электрик дагы бар. Канча жылдык стажың бар, дос? 5пи? Молодец, мына. Электрикмин дегенден мен азыр сразу мынагу немесин дагы алмаштырып алайын. Сен башка лампочка салып койдуң окшойт. Шуна. Керек отуштайт экен. Ол түшпөй экен. Ухасы башка экен. Башка. Бул күйүп калыппы? Значит, Мурат байке машинанын любой электричествосын жасай бересиң. Электрокөтөргүч, электр. Мотор жактагы, диагностикадагы көресиңби мотор? Каттуу сүйлө, каттуу. Диагностика кылбайсың. Только ушу мотордон башка жак электричество полный жасайсың, а? Мына тугандар көрдүңүздөрбү? Бул жерге келип машинаңыздардын бардык тетиктерини оңдотсоңуздар болот. Угулуп атабы, суудай болуп калыптыр. 150 000 километрде монтип суудай эле болуп калат экен. Мына, көрүнүп атабы? Шыр деп суу эле болуп калыптыр. Мен азыр Мурат байкеге чалдырайын дагы шепке.
Эки лампочка алдырып туруп, ушул жагын дагы койдуруп коелу. Мына электрик издегендер болсо келе бересиздер. Ооба, фильтр алмаштырабыз, мына. Ал фильтр түшпөй силерби? Түшпейт, чыярларда бойт да фильтр. Бул фильтр болбойт буларда. Бул фильтрди алмаштырыш үчүн полный чечилет. Фильтр алмаштыруу үчүн полный чечилеби? Ол коробканы чечип түшүрүп экиге бөлүп анан алмаштырылат фильтр. Азыр ошондо эмнеси чечилет биякта? Бирде эчтеке чечилбейт. Мунун чечесиңер, суу агат, май агат. Обратно жерден куясыңар, эсте жиналгандан кийин жүргүзүп туруп дагы куясыңар да. Мына туугандар, эгерде кимде ким Соляристин же Рионун коробкасын майын алмаштырам десе, кандай кылат тууган? Башынан айтып коюң. Неме? Бай жокуп калсын да күлгөн. Күлгөн жерин алып коем айты. Катып айта бер тууган. Сливайт этип майды. Майды жөн эле силип айтат. Түшкөндөй эле. Сливайт этип эле кайра куюлат. Бул коробкаларда алмаштырыш үчүн коробканы чечип экиге бөлүнөт да, анан фильтр алмашат. Фильтрди алмаштыруу үчүн, значит, коробканы бияка жерге түшүрүп алып, түшүрүп туруп экиге бөлүнөт. Экиге бөлүп туруп анан ичинде фильтр алмашат. Астында поддону барларда азыркы сизап келген фильтр ушул жерге коюлат. Поддон астында жок да буна. Түшүнүктүү. Мына туугандар, бул дагы мен ойлойм керектүү маалымат. Эгерде мындай фильтр алам дечү болсоңуздар, биринчи ушундай мастерлерге барып, мындай чечтирип көрүп алыңыздар. Анан мага окшоп жөн эле 1,5 миңге фильтрди алып алып, эми кайра барсам неме болобу экен? Алабы экен? Баягы чегин кайерге таштадың тууган? Мен ошо чегимди алып алайын туугандар. Мына 1,5 миңге түшүп калгым келбейт. Шашпаңыздар, мына сиздер менен чогуу издейли. Чек. Чекти каяка? Так, туугандар, көрдүңүздөрбү? Менин коробкамдан май аз, Өзү Кайта 3-8 түшөт. аз бул жерде канча чыгат? 2,5 литр чыгат, Значит, май кайга кетиши мүмкүн? Туугандар, өзү негизи мурда алмаштырганыңыздарда 4 литр түшчү эле, Мына меникинде майы азайып калыптыр. Каяка кеткенин эч ким билбейт. Бияга табышмак. Табыңыздар деп коеюнбу? Азыр эми кайра куябыз. Куйгандан кийин от алдырып, кайра өчүрүп, ушундай өзүнүн эрежеси менен кылабыз. Мына воздушный фильтрдин механизмдерин бүт чыгарып алабыз. Ичинде да толтура мусорлор жүрөт. Шприц менен монтип айдап атат. Бул шприц канча грамм? 1,5 литр, Ушундан 8 айдаш керек бе ошондо? Окей, бир соргондо монтип 1,5 литр кетти. Алып мынаны. Мынаны алып. Кайта кел. Асылбек байке, ушул сол жак баллон кичине вибрация берип, диска өзү да кетип калган болуш керек. Ошондо бир сыйра карап көр, болбосо заң уруп кагып, биягына кыргызча кылып беребиз. Мына могу баллондорду коебуз. Мына бирөө. Могу экинчиси. Бул жаңы баллон, бир эле сезон коюлган. 5 шипи жок. Шиповный баллондорду уже бир сезондо эле жайлап коет негизичи. Баягы шип кагылгандан кийин бул жерге. Ал шип мынтип тормоз төбөсүн газовать этесиң, шлифовать этесиң, жырып уже баллонду бир жылдан негодный кылып коет. Ошон үчүн буга шип такпайбыз. Төртөө окшош. Так, очередь балансировка келди туугандар. Азыр дисканы көрөйлү.
конденсация менен балансировка коет. Ал несин коюп атасыз азыр? Размерін. Размерин, а? 185 65 15. 185 65 15. Тугандар, достор, видеодан алыстабай турабыз. Азыр ушул жерди арендага алып иштеткен биз Мурат байкебизден аягында сиздерге ушул помещенияга канча аренда берет, балдарды дагы ишке алабыз деп атат. Өз оозунан мен сиздерге жакшылап маалымат алып берем. Азыр мени обкаткага чыгарып берди. Бир сыйра кызытып кел деди. Булардын неси жакшы, тугандар? Бул жерде бир жерин жасагандан кийин бир сыйра машинеңиздерди айландырып айдап келесиздер. Эми бир жерине май агып калса же бир жери кайра тырыктап, ушундай недостаток жерлери болсо, мындай айткандачы, ошол жерлерин кайра текшерип, анан мотордун ылдый жагындагы, мындай айтканда, тосмосун, защитасын коюп берет. Азыр мен барам, бир сыйра айланып келдим, бар жогу жакшы. Балансировканы абсолютно 0 кылып чыгарган. Урол эч жака тартпайт, титиребейт. Өтө сонун, балансировка сөз жок, шиномонтажга. Азыр эми барып ошол коробканын тегерегин да бир сыйра текшерип берет. Анан эгер жакшы болсо, бизди ошодон нары узатат. Анан тугандар, жаңы электрик келиптир. Жаңы электрикти деле ал жерде азыр көрөбүз. Мен азыр момда бир канча светодиодный лампаларды алдым. Ушуларды мындай айтканда койдуруп ошол электрикке канчалык опыту бар, канчалык деңгээлде бат жана мындай айтканда жакшылап коет, тугандар. Андыктан видеодон алыстабай туруңуздар. Анан мен азыр ушул Мурат байкебизден бир-эки ооз суроолор бар, ошону берип сиздерге маалымат алып берем. Каналдан алыстабай турабыз. Электрикти текшерип көрөбүз бу жерде эми. Вулканизация менен ходовщик мотордун майын алмаштырган байкелерибиз, мындай айтканда, өз ишин мыкты билген байкелер экен. Азыр эми бул электригибиз жаңы келиптир. Мен жана көрсөттүм. Азыр мыногу противотуманкага 2 лампа коебуз. Арткы освещенияны бир сыйра жаңылайбыз, күйбөй калган. Бир сыйра азыр мен сиздерге электрик тууралуу да кичине маалымат берип өтөйүн. Мыногу китайский диодныйлар плюс-минус тандайт дейт. Электрик өзүңдүн оозуң менен айтчу кам, эмне болуп атат? Штекер түшөт бардык элечи. Мына диодой лампочкалар минус-плюс тандайт да. Ошондо азыр кантип подсоединять этесиз? Эми ызынды кесип, экөөнү обратно улаш керек да. Экөөнү обратно кылыш керек, а? Мыногу кара менен бозду алмаштырып күйдү дейт, тугандар. Мына. Ого, тугандар. Мындай ишти бир гана электрик кылат. Булардын өзүнүн кличкасы бар, электрик деп коет булардычы. Молодец кам. Значит, бул бала тажрыйбалуу, өз ишин мыкты билет десек болот. Андыктан ойлонбой келе бересиздер. Мына көрдүңүздөрбү? Өзү айткандай плюс-минус тандайт деди, айткандай эле. Плюс-минусту азыр алмаштырып неметти эле, күйдү. Значит, бул бала окуган. Сыртындагы баягы упасы сынып калган экен. Бул электрик акылга сыйбаган нерсени ойлоп таап, мынтип жабыштырып, герметип менен жабыштырып коюп атат. Көрдүңүздөрбү? Бул бала өтө опытный экен. Опыт чоң экен буда. Мына көрдүңүздөрбү? Мен могу ортолуктун эмеси күйбөй калган эле, азыр чечсек бул жер ээрип, баягы ухасы күйүп калган экен. Азыр буну ухасыны ошо герметип менен эле турлап койду. Мына көрүп атасыздарбы, тугандар? Экинчи, үчүнчү ишибизди бүтүп калдык. Мынакей. Полный нолордун ичин чечип, электрик инибиз нолорго чейин жууп, азыр мага салып берди. Бардыгы күйдү. Ана бир сыйра көрсөтүп коелу. Мына, тугандар, көрдүңүздөрбү? Гей тоссо эми түшүп туруп эле документ менен башыга бир кое турган болду. Азыр Мурат байкеден азыр 1-2 ооз комментарий алабыз. Эгер СТОдо иштейм,
эсте алып иштетем дегендерге Мурат байке бир аз бир мындай маалымат берип багыт көрсөтүп коесо. Сүйлөштүкпү? Азыр өтөм байке. Электриги жаңы келген электрик өтө опытный электрик экен. Көрдүңүздөрбү? Азыр мунун китайский диодтун плюс-минус келбей атты деле аны келтирип изолента менен ороп менин полный освещениямды күйгүзүп берди. Жада калсам мына плафонго чейин диодный коюп, азыр арт жагындагы мен сиздерге бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына. Ногу средний күйбөй калган эле, жана ухасы сынып калган. Буну герметик менен уруп, кыскасын айтканда, ногу номердин эмелерине чейин чечип, жууп, тазалап, заводдон чыккандай кылып койду туугандар. Стонун ушу авто унаа оңдоочу жайдын хозяйны десек болобу, арендатору десек болобу, мына турган Мурат байкебиз. Бул жерде канча бокс бар Мурат байке? Өзүңүз мындай айтып өтсөңүз. Бул жерде 3 бокс бар. Бул биринчи, Пайдомник, экинчиси электрикамды, үчүнчүсү пайдомник. могу ортоңку электричество, электриктин немеси. Наркы жагында дагы подъемник бар. Туугандар, ал жагында жана мен сиздерге көрсөттүм. Анан бул жерде азыр канча бала иштейт? Бул жерде азыр 4төө иштеп атабыз. 4 бала иштеп 4 атат. бала болду бүгүн. Бул жер арендадасыз сиз. Арендада. Аренда канча Мурат байке? Бир 150, 100 чыгабы? 100 Ошону тегерек, а? Канча квадрат метр ушул жер? квадрат точно айтылды. Бирок туугандар, бул жер өтө эле чоң. Могу экинчи этажында чыгып жатсаңыздар болот. Бул жагы дагы өтө эле чоң. Анан Мурат байке, ушул Москва жергесинде ушундай эстону арендага алып иштетсе болобу? Биздин мисалы Кыргызстанда ушундай барып эстону бир помещение болсо, ушундай эсто иштетет элем дегендерге мындай кандай багыт берет элеңиз? Иштетсе болобу? Сиз уже бул жерде канча ай иштеп атасыз? Бул жерде азыр 6 ай иштеп атам. 6 ай иштеп атасыз, а? Иштетсе болот, законный болот. Законный болот, а? Кыргызстанга караганда мындай как она есть айтыңчы? Мындай 2 эсе, 3 эсе кандай мындай? Москванын сенасы боюнча нормальный эле. Кыргызстандыкына караганда жакшы. Ошондо иштетсе болот. Иштетсе болот. Кеңири коркпостон. 100 миң, 150 миң, 70 миң, 80 миң арендага алып эле коркпой иштетсе болот. А бул жерде могу турган эмелер, тетиктер булар өзүңүздөр койдуңуздарбы же бул жердин хозяйнныкы ушундай айтканда? Бул жерде хозяйндыкі болгон, хозяйндан сатып алдык болгон. А сиз монолордун баарын хозяйндан сатып алдыңыз, а? Инструмент. Инструмент полный өзүңүздүк, а? Наркы жакта подъемниктерди энди бул жерде болот, а? Сөз. Нар пайдомниктен ушул жердики, нар пайдомник меники. А наркы подъемникти өзүңүз сатып алгансыз. Наркы бул пайдомник. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? 6 айда эле ногу окшогон вулканизациянын тетиктерин сатып алып, бул деле бир 150 миң, 200 миң тегерек. Но бирөө 150 миң. Экөө 150 миң. Комплект. Анан наркы жакта подъемник канча турат подъемниктер негизи? 100 миң апка тургузду. 100 миңге ошо бир подъемникти алып келип тургузуп берди, а? Мына комплектте 50 миң, 500 миң болду. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Анан бул жерде замена масла, машиненин ходовой жактары дагы кандай услугаларды көрсөтөсүздөр? Мисалы, ушул турган машина келди, ходовойду полный жасайсыздар. Ходовой полный. Полный жасайсыздар. Ходовой полный жасалат, шиномонтаж бар. Шиномонтаж, мотор да кыласыз. Коробкачы? Коробка жок. Коробка кылбайсыздар, бирок майын алмаштырасыздар, которосуздар. Азыркы меникиндей кылып эле, а? Туугандар, көрдүңүздөр? Майды баякы мындай айтканда профессионалдуу алмаштырат, кандай кылат, бүт жол жоосун билет, кылып жүргөн балдар. Мен бир сыйра обкаткадан чыгарып деле келдим, маяккан, анан тырыктаган, шуулдаган жерлери дагы жок. Ногу балансировканы дагы мен сиздерге көрсөттүм. Канчалык деңгээлде так жана туура балансировка кылат. Мына ногу дөңгөлөктү. Вообще титиребейт, калтырабайт, рул оңго солго тартпайт. Мен 140-130га чейин жаңы айдап чыктым. Айдап келдим жаңы айланыччы. Вообще шиномонтажга вообще сөз жок, туугандар. Анан дисканы дагы анча-мынча мындай неме болсо түзөп коесуздар, а? Темир диск болсо. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Эгерде кимде ким ушу Кыргызстандан келип ушундай эсто иштетет элем дегендер болсо, Мурат байкенин ылдыйга WhatsApp номерин калтырып коебуз. Анча-мынча сурооңуздар болсо, сурап, тактап, анча-мынча жардамын берет деп ишендирип кетет элем. Мурат байке, анан бул жерге балдар керекпи иштейм деген? Жакшы моторист болсо керек. Моторист керек. Моторист керек, жетишпей атабыз. Жетишпей атасыз. Клиент көп, жана көрүп аттык биз дагы. Өтө клиент көп, туугандар. Эгерде кимде ким мындай опытный моторист болсо, Мурат байкенин телефон номериге түзбө-түз чалсаңыздар болот. Анан бул жерде автоунааларды
канчалык деңгээлде обслуживать этерин мен сиздерге толук чагылдырып бердим деп ишенем. Мурат байке экөөбүз, Мурат байке ушу кол астында иштеген балдар менен, коллектив менен сиздерди адрес кандай десеңиздер, Москва Речи канча? 14Б да күтөт. Бул жерде мен сиздерге баарын көрсөттүм. Мойкага чейин бар. Бул жакта машинеңиздерди оңдотосуздар, мойканы кылып алып, акырын кете бересиздер. Бул жердин несі жағат мага? Бул жерде өз ишин мыкты билген, баягы эстодо жылдап, 5 жылдап, 10 жылдап иштеген биздин ушундай кыргыздын кымыз жыттанган өзүбүздүн бир туугандар иштейт. Андыктан келиңиздер, күтөбүз ушу Мурат байке менен. Анан Мурат байке, ийгилик ишиңизге. Ушу элдин кызматыда, элдин алкышыга ээ болуп жүрө бериң. Анан мен счетумду эсептеп коюң, канча болду. Биз биякты төлөйбүз дагы достор. Анан мен жана көрсөткөн жанагы бренд чаптаган белый, серый, желтый, любой цветке наклейка чаптап берет. Мен азыр ошону дагы тартып өтөм, туугандар. Дагы бир жолу сиздерден суранабыз, каналга сөз түрдө подписаться болуп, катталып, коңгуроочону басып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди ылдыйга калтырсаңыздар болот, туугандар. Эгерде кимде-ким ушул сыяктуу бир чакан бизнесини реклама кылдырабыз десе, менин WhatsApp номериме түзмө-түз байланышсаңыздар, ушул 2021 жылдын аягына чейин мен сиздерге бесплатный реклама кылып берем, туугандар. Андыктан таанышыңыздар болсо дагы жеткизип коюңуздар, болушунча группаларга бөлүшүп, туугандар. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз, туугандар. Андыктан каналдан алыстабай туруңуздар. Мен азыр наклейкага кеттим. Воротадан кирип эле, ногу шлагбаумдан кирип тиги турган ошол Мурат байкенин эстосу. Анын бул жагында, мына, наклейка. Азыр ушул балдардан дагы канча сомдон машинени наклейка кылат, ошол тууралуу мен сиздерге бир аз маалымат алып берейин. Мына, бул балдарды деле мен тааныбайм. Бул братчика, сен биякта иштейсиңби? Атың ким сен? Аблайс. Ким? Аблайс. Аблайс. Жүрүкам. Охо! Мына туугандар. Бул жерде жылуу, өтө сонун, жарык. Манай башкача болуп кетет экен бияга. Ке Аблайс. Бирөө келди окшойт, клиент келди окшойт сага. Сиздерге кичине бир ушул таксист бир туугандарга, авто сүйүүчүлөргө ушул машинени канча рубльга наклейка кылат, ошол тууралуу кичине айтып өтсөң, иним. Ке мындай тур. Мисалы ушул Соляристи, легковой машинени полный наклейка кылган, под такси наклейка кылган канча болот? Мисалы белый, серый, желтый канча болот? Белый, серый, желтый. 12 000 рубль. 12 000 рубль болот. Полностью, да? Анан бренд канча болот? Бренд, жаңы бренд 1800'ден. Жаңы бренд болгондо эмне азыр келесиздер? Машинени коесуздар, бир күндө даяр болот, а? Кечке чейин күтүп турсаңыздар. Түнү менен да иштей бересиңер. Кыскасын айтканда, туугандар, машинеңиздерди таштайсыздар, сиздер таштагандан баштап эле сиздердин машинеңиздердин үстүнөн иштей баштайт. Мына көрүп атасыздарбы? Бул жерде наклейкалардын түрлөрү менен бар экен. Мына кара десеңиздер, кара. Анан эгер клиент өзү суранып, мындай башка түскө наклейка кылгысы келсе, мисалы акты кара кылып, караны ак кылып, же кызыл, же мындай башка цветке, ал кандай болуп калат? Ана деле ошол сен. Ал деле ошол сен. Ар кандай цвет калмаса болот. Ошол эле акча. Ошол эле акчага өзүңөр алып келип наклейка кыласыңар, Каласа алып келип берет, каласа өз ушул жерден наклейка коебуз. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Өзүнүн ушундай кычыраган балдар, мына жаш балдар ушинтип өзүнүн чакан бизнесини ушул жерде өтүп аткан кези. Мына туугандар, көрдүңүздөр, мен сиздерге ушу наклейка тууралуу, 100 тууралуу, вулканизация тууралуу кеңири маалымат алып бердим. Бир эле адреске келгенде сиздер ушул автоунааңыздарды ал жактан рестодон оңдотосуздар. Бул жакка алып келип наклейка кылдырып, мунун жанында мойкага кирип, машинеңиздерди жуугузуп алып чыгып кетесиздер. Бул балдар сиздер ошол эле адрес боюнча күтөт, туугандар. Келесиздер, машинеңиздерди наклейка кылып, таксиге даярдап, булар дагы элдин кызматындабыз дейт. Өздөрү кичине уялгандан биз кошумчалап коелу. Мына, молодец, иним, ишиңерге ийгилик, ооматыңарды берсин. Биз болсо сиздер менен коштошордон алдың, туугандар. Сиздерден дагы бир жолу өтүнөбүз. Сөзсүз түрдө каналга подписаться болуп,
дагы бир жолу катталып коюңуздар, текшерип коюңуздар. Коңгуроо басылуубу, басылган эмеспи, ошону да бир сыйда карап коюңуздар. Сиздерге бул 20 мүнөт, 25 же 30 мүнөттүк видео болсо, мен эртеден кечке ушу Москвадагы биздин мекендеш бир туугандарга ушу кичине болсо дагы бир багыт көрсөтөйүн деп сиздердин кызматыңыздардабыз. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Мен толук аты жөнүм Нурумбет Махаматалиев. Кийинки видеодон жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.